Эми Кыргызстанда мачество же матроним деген түшүнүктөргө орун жок. Конституциялык сот балдардын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит койду. Буга чейин коомчулукта кызуу талкуу жараткан матроним боюнча чечимин жокко чыгарды. Мындан ары бойго жеткендерге атасынын же энесинин атын тандоо укугу болбойт. Бир гана атасынын аты жазылат. Мыйзамга ылайык ысымдар Кыргыздын улуттук каада салты, ошондой эле совет доорунда калыптанган система боюнча ыйгарылып келет. Тийиштүү документте өз аты, фамилиясы жана атасынын аты жазылууга тийиш. Ошондой эле уулу же кызы деп да жазууга уруксат берилген. Бирок кийин Конституциялык сот 18 жашка чыккандан кийин бала атасынын же энесинин атына катталаарын өзү чечиши керек деген түшүндүрмө берген. Ал эми 9 ноябрда сот мачество, башкача айтканда матроним боюнча ушул жылдын жай айларында чыккан чечимин кайра карап чыгып, аталган документтен бойго жеткендерде атасынын же энесинин атын тандоо укугу болот деген бөлүгүн алып салды. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстанда 18 жашка толгон балдарга энесинин атына матроним катталууга жол ачкан чечим чыгарган Конституциялык сот катуу сынга кабылган. Ал Тургай Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев Конституциялык соттун төрагасы бүт курамы менен кызматтан кетишин талап кылган эле. Ошол эле убакта Жогорку Кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого президентке укук берген мыйзам долбоорун биринчи окууда карап кабыл алган. Ал коомчулук тарабынан да колдоого алынган. Biz жапай демократия деп демократиянын бетибишке кармап алып ар кандай иштерди кылып атпайбы, батышчыл саясатчылар, батышчыл эмполор кээ бирлер. Анан бул деле ошонун бирөө да. Буга чейин деле өзүңөр билгендей жана площадьта гей-парад кылып жүрүшкөн, жанагы музейде кылган жалаңач аял. Эми мына 3-чү этабы булар ошо Конституциялык сот деген бул Кыргызстанда эң чоң жогорку чечим чыгара турган орган да. Ошонун ичине да кирип кеткен да булар. Ошо жака кирип кыргыздын салтына, наркына, мыйзамына, кыргыз элине булар диверсия кылып атат да. Булар экинчиден батыштын заказын аткарып атат да. Үчүнчүдөн кыргыз элди жок кылганы бар атышат да. Негизи ошол Конституциялык сотто чечим чыгарган Конституциялык соттун өзүн соттош керек да. Өзүн жаза алыш керек. Бул башкаларга сабак болуш керек. Конституциялык соттун бул чечими кыргыз коомчулугунда кайчы пикирлерди жаратып, талкууга жол ачкан болчу. Бири баланы апасынын атына каттатуу улуттук идеологияга каршы келет десе, экинчи тарап баласын бакпаган, аталык жоопкерчиликтен качкан эркектердин аты фамилияга берилбеши керек деп колдоого алгандар да болду. Мачество деген эми ким кааласа могут, наверное, лучше сделать двойную фамилию, да? Отца и матери, жалаң мачество болбойт го. Уккан эмес, сен биринчи жолу угуп атабыз. Көз карашым эми каршымын мен. Ата бар жерде негизи андай болбош керек да. Кыргызда андай болгон эмес да. Мачествого деген, мне кажется, не стоит нам. Потому что у нас как все-таки кыргызы, мы древний народ, у нас всегда уважаемый был отец, был дед, был, да, и мы всегда уважали своих мужчин. Мне кажется, отчество лучше будет, чем мачество. Я вообще против мачества. Караманча каршымын. Ата тек келебиз да биз. Ошондуктан атасынын эле фамилиясы бергени жакшы болуп алат. Биздин ата бабадан калган, жет атабыздан калган, бабалардан калган биздин салтыбыз бар да. Кыргызстанда балага ат коюу, ага фамилия ыйгаруу жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам жана үй бүлөлүк кодекси менен жөнгө салынат. Кийин Конституциялык соттун чечиминен соң бул талаш талкуу кайрадан көтөрүлгөн. Ага улай мачествого мамлекеттик катчы, муфтият менен катар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баланы энесинин атына каттоого каршы экендигин социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Мачествого жол жок. Аны ким кабыл алган болсо, өзү жокко чыгарсын. Бул менин жарандык позициям. Коомчулукта резонанс жараткан матроним маселеси тарыхчылар тарабынан да талкууга алынып, мындай учур Кыргыздын эзелтен келе жаткан каада салт, үрп-адаттарына чыккынчылык катары сыпатталган. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхында ушул кезге чейин уул кыздарына апасынын атын же фамилиясын каттаган учур болгон эместигин белгилешет. Бул жениккен коомдо ар кандай нерселерди чыгара берген ушундай өнөр болуп калды. Ошон үчүн бул пикир өзү дагы туура эмес пикир болчу. Биз канчалык азыр бүгүнкү күндө ааламдаштуу доорунда жашап атсак дагы, башкалардан
еврей болуп кетебизби, африканец болуп кетебизби. Мына ошондо дагы биз өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн буга чейин карманган ушундай ыйык наркыбызды сакташыбыз керек. Ошон үчүн апасынын фамилиясына өтүү бул өтө эле мындай одоно десек болот. Мен мына тарыхтан канчалаган маалыматтарды көрүп жүрөм, архивтерде иштеп жүрөм. Бир дагы апасынын фамилиясына өткөн кыргызды кездештирген жокмун. Конституциялык соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт болчу. Деген менен аны кайрадан карап чыгууга дуушар болду. Анда балдардын документиндеги атасынын аты деген графага апасынын атын жаздыруу боюнча талашка чекит койду. Белгилей кетсек, Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызын карап, жашы жеткендерде атасынын же энесинин ысымын алуу укугу болушу керектигин айткан. Ага ылайык бала 18 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар экени көрсөтүлгөн. Окуя коомдо чоң талаш талкууларга жем таштап, андан кийин президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду сунуштаган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек.